Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бир тамчы поэзия көрсөтүүсүнүн биринчи чыгарылышына назарыңыздарды бурмакчыбыз. Ата журтту, табигатты, эмгекти, сулуулукту, сүйүүнү даңазалаган, анын көркөмүнө чейин жеткире турган бул акындардын калеминен жаралган поэзия дүйнөсү эмеспи? Андыктан бул жолу дагы бүгүн Роза Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулуп жаткан поэзия кечеси сиздер үчүн. Өзгөртүп күндө мени, эжа бербей, жүрөктүн үндөгөнү. Узун чачым кыскарып баратылам, унутулуп апамдын тилдегени. Токтоп жүргөн акчаны 5 мүнөттө сууруп жыгып чөнтөктүн түпкүрүнөн сулууларга гүл алып, андан соң аптайчын өткөргөн көксі менен учурларды эстесем, үшкүрүнүм көксі ичип жүрсөк да багыт алган, келечектин жолдору бөгөлгөн жок, аялымды багынсак деген биздин аруу тилек максаттар жоголгон жок. Алдыға жан күйреп жебалымыз, ар мүнөт сайын күчөп дымагыбыз, көксөгөн максаттарга жетиш үчүн күбөңүз билим болсун, турабыз. Биз студенттер акча менен баарысын бүтүргөн, албайлычы айлантып өнөкөткө, шан шөкөттүн планын толтурбастан шатуу болуп берели келечек. Дүйнөмеден дем бересің, өтсе уақ ким ғана сендересің. Қайтып келгіс өмірдің мезгілінде, о жаштығым жазындай өңгенесің. Жаштык учур азол аттай булкунган, башка кезден алоолонгон, куурчылган, корком кээде карап туруп өзүмө, жарым чыгып кетем деп толкундан. Жаштыгыры деп атат кечебизди. Жаш кулундай жаңыдан келчип чыктык. Элибиздин сынынан өтүш үчүн алып акындар артынан ээрчип чыктык. Мен Токтогул районунун Чоңко деген айылынан болом. Өзүм КГУ-да 1-курста магистрант болуп окуйм. Бул ыр дүйнөгө аралашып калганыма 3 жыл болду. Бул жакта 2-курста окуп жүргөндө ошол айылды сагынып, кусаланып жүрүп, ушул дүйнөгө аралашып кеттим. Ошондон бери ыр жазып келатам. Ошол буйруса бүгүнкү күнү ушул кечебиз болгон жатат. Роза Отунбаеванын демилгеси фонду өткөрүп берген жатат. 5 студент, мага окшошкон 5 студент жаш акындардын. Кеченин аты Жаштык ыры деп аталат. Негизи толкундан эле атам. Негизи бул филармонияда мурда кече өткөрүп көрүлөк болчу. Биринчи кечелерден буйруса буларчы. Аябай толкулдан атабыз буйруса. Бирок даярдык жакшы өтөт деген ойдобуз. Поэзия бул аруу дүйнө да. Өзүндө бул ар кайсы адам бул дүйнөгө келе бербейт деп айтышат да. Баягы жан дүйнөсү ошого татыктуу, таза адамдар гана ушул дүйнөдө жашашат деп айтат. Жаштыктын зулдап бара жаткандыгын, чыккандан тез болууда баткан күнүм, алтынга тете көрүп барктап жүргөн ачалык жан дүйнөнүн асандыгын. Калемдештер, сырларды ашчы күнүм, өткөрөлү кечемде жакшы бүгүн, өткөр кезин далилдеп жүрөктөрдүн, жаштыгын айталы, жаштыгын. Жаштыгын айталы, жаштыгын. Урматтуу поэзия көрөрмандары, ушул кечиңиздер куту болсун.
жаштық үрі поэзия кешесіне қош келіпсіздер. Мінекей, сіздер азыр бүліңердің артыңардан бүліңер көрінбей қалатын кезіңер толықтап алыңыз. Сіздер бүгін жалпыңыздар біргелікте жалындап тұрған жаштықтың сырын ұғады, ырын ұғады деп келдіңіздер. Бүгін кезектегі кече 20-ші поэзия кечесі. Роза Оңтүмай оның жөнінде сендер алып болынды. Ушул 20 кеченин ичинде жалпы 40-ка жакын акындардын поэзия кечесин өткөрүп атат. Бүгүнкү өтүп аткан кече жөнүндө айта кете турган болсок өзгөчө. Анткени ушул жерде турган 5 жаш калемгер, 5 университеттин студенттери. 5 университеттин мыктылары. Сіздердің назарыңыздарда 5 университеттің күшке толып тұрған мықты жанадағы мықты қаламгерлері. Мен Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинен келдим. 4-курста окуйм. Ошол Ош шаарында 2012-2013 жылдары түзүлгөн Жигер адабий клубунун мүчөсүмүн десем болот. Ошол жактан келдик. Бул жакта буюрса даярдык жакшы. Мени сунуштап эле жөнөтүштү. Атайын жарыш кылып, мындай сынак кылган деле жок болуш керек. Негизи агайлар айтышты, ошол сени сунуштадык, сен барып келесиң деп. Ошондон мен келип калдым. Мен 5-класста ошол мектептеги тапшырмалар үчүн ыр жазып баштаган элем, бирок анда чын эле мен поэзия эмне экенин деле түшүнбөгөм. Анан акын болуу кандай сыймык экенин деле сезген эмесмин, жөн эле жазган элем да. Анан кийин атам газетага чыгарып алып ырымды, анан аябай сүйүнүп, атам сүйүнүү үчүн, атам менен апам сүйүнүү үчүн көрүү башкача да. Анан ошолорду утуру сүйүнтөйүн деп жазып жүрүп, анан мен аралашып калдым да. Ошондо 5-классынан тарта жазып жүрөм. Биз буга чейин Ош шаарында бир топ кечелерди өткөзүп жүргөн үчүн анчалык толкунданып деле аткан жокмун. Негизи жакшы эле. Поэзия бул мен үчүн менин жашоом деп мурда жөн эле айтып койчу элем, бирок азыр өтө жоопкерчилик менен сезип айта баштадым. Анан бардык көрөрмандарды поэзия угуңуздар, жан дүйнөңүздөрдү байытыңыздар, аруу таза сон дүйнөдө жашаңыздар деп айтмакчымын. Арстан сымал Жанбайдын кайратынан бир өзүңдү сүйдүрүп алуу үчүн билбейм эле. Istesem tartmalı ötümeniz. Al uçta, fizikta tökmöd emez. Tek karan orundan ayıktırat. Doktor bирок кесиби доктор эмес. Сезим деген эси жок башкарууда. Анын кантип каректе сакталууда. Башкада жок андагы бир касиет ыр жаздырат, жазылат сактайында. Кайда жүрсөм оюмдан бөлүнбөйт да. Агам десем жүрөгүм төгүндөйт да. Катып койдум көздөрүн, катып койдум. Карегимден эч кимге көрүнбөйт да. Көпчүлүктүн ичинен табылганда, көздөрүмө көздөрү кабылганда, көргүм келип турса да жалтанам эх. Окшош деге көздөрү чагылганга. Көксөм күчөйт, ырларсыз толтура албайм. Ал сурашып жанында олтура албайм. Плюс менен плюстай болсок керек. Көрүшкөндө батылып кол суна албайм. Кызык мында кылыгым ашып бекет. Кызды көрсөм жанынан жашып кетем. Ал кадамым шилтесе мен тарапка кылчатпайм да акырын басып кетем. Арылар өмүр кошсо гана, кетпесе экен жаштык бошко гана. Эл үчүн, ырлар үчүн бар болуңуз, ардактап арзып жүргөн доктор ага. Мен Бишкек гуманитардык университетине 3-курста кыргыз филология факультетинде окуйм. Азыр ушул жаштык ыры деген кечебизде 5 акындын катарында мен да бармын. Чакыруулар менен бир группалаш кызым чакырган. Анан барып ошондон кийин алардын катарына да мен да кошулуп калдым. Өзүмдүн ырларым менен, өзүмдүн башка өзгөчөлүгүм менен
ошо алардын катарына мен да коштум десем болот. Азыр эмоциялар азыр университеттин көбү келди, ата-энем келди. Толкундоолор жакшы эле болуп атат. Поэзия менин оюмда бул жан дүйнөнүн ыргагы да. Ошол ыргагыбызды бир нукта, бир темпте алып кетсек жакшы болот. Азыркы учурда 21-кылымда поэзия өтө эркин болуп кеткен. Ошо биз дагы ошол эркиндиктин ыргагында чогуу жүрөлү деген тилектештик. Баарыңыздарды поэзия дүйнөсүнө чакырам. Көңүлдүстөрүм, элбеттер, не кылайын. Анча деле ырганып жагынайын. Чыгармамды белгилейт угуудасың. Жүрөгүмдүн ыр сүйгөн кагылайын. Көдөнүмдү ырларга толтурганмын. Мага жагат магдыга олтурганмын. Биринчиден сүйүктүүм аталасың, экинчиден эң мыкты окурман. Поэзияны сүйдүргөн ашыгымсың. Өзүм автор, сен каарман башырымдын. Көпчүлүктүн акыны болбосоң да, мен сенин акыныңмын. Поэзия деген бул элди тарбиялаган чоң күчкө ээ да. Айрыкча жаштарга поэзия уккан адам ал анын жүрөгүнө сөзсүз ушундай бир жакшы нерсе, чоң бир рухий баалуулук себилет. Мына ушу поэзиянын күчүнө, поэзиянын таасирине ушундай бир баа берип, биз ушул поэзия кечелерин 3-жыл өткөрүп жатабыз. Мына бүгүн өзүңөр көрдүңөр, 20-чы жолу өткөрдүк. Болгондо дагы жаш студенттердин чыгармачылыгына арнадык да. Капсылабай, самайымды, чачымды, калп сөз менен айлантпаган башымды, күчкө салып кордобогон алсыз деп, издейм жанды, төктүрбөгөн жашымды. Мендеги аруу, сезимдерди чанбаган, жаман адат мүнөзүмдү танбаган, коргоп турчу агам менен атамдай, издеп келем, жалгыздасам жандаган. Көңүлүнө жеңил ойду илбеген, келечектен бактылуулук издеген, кол мүнөзү меникиндей ананда, издеп келем, колдук эмне билбеген. Сезе билген, жакшы менен жаманды, сезимдерге жол салбаган, караңгы, жөп-жөнөкөй жан дүйнөсү ананда, издейм жанды, мен сыяктуу адамды. Мени издеп жүргөндү койсун. Жашоодо толуп, жарлардан болуп, жан үрөп бакыт табалы, түйшүктүү жолдо түпөйүл болго, махабат отун жагалы. Күнөөлү үзбөй, күйүткө түшпөй, эгерин тартпа убайым. Күлсөк та бирде, күнүгө бирге, жүрөлү эркен ылайым. Арзуубуз тутап, ачууну тушап, өткөзүп жашоо көңүлдү, таалайын бассын, таамайын жассын, жараткан бизге өмүр. Сен кайделең, көңүлүм муздаганда, сезимимди бир таш боор туздаганда, сезбес жанга арзуумду арнап алып, себеби жок бирөө үчүн сыздаганда. Сен кайделең, мен жаңы гүлдөгөндө, сезимдердин бүчүрү бүрдөгөндө, сынып арзуум сүйүүдөн бир адашып, жолуктурдум жол таппай жүргөнүмдө. Сен кайделең, аруулук сагынганда, сана басып ойлорум жаңылганда, сактап мени куткарып калбайт белең, сезимимди жеткирбей багынганга. Сен кайделең, жашоомду толуктаарым, сүйүм ичте турганда болуп жалын, жүрөгүмө жанагы таш боор жандан, айтчы неге биринчи жолукпадым. Мен ырларын мурун жазганда, эң алгач жазганда тарых менен кошуп жазчумун. Ошол ырларга карап көрсөм 2010-жылдан жаза баштапмын. Бирок чыныгы ыр дүйнөсүнө, чыныгы поэзияга, чыныгы жан дүйнө менен киришкен убакыт бул 9-10 классым деп айта алам.
ыр дүйнө бул мен үчүн бардык дүйнө десем болот. Поэзия мен үчүн жашоом, поэзиясыз азыр убакта жашоом деле эсепте албайм. Буга чейин мектеп убагында 11-класста эң алгачкы китебимди чыгаргам. Ошол жакта эң алгачкы кечем болгон. Андан кийин бул жакка келип дагы Манас университетинде өзүмдүн бир кыз менен чогуу биргеликте поэзия кечемди өткөргөм. Бул үчүнчүсү ошол. Аябай эле бул жоопкерчиликти талап кылып атат бизден. Толкундануу албетте болуп турат. Роза Отунбаеванын жемилгеси бул республикалык деңгээлдеги чоң бир фонд болгондуктан жана бул Кыргызстандагы көптөгөн университеттердин арасынан тандалып алынгандан кийин элдин сынынан өтүү керек, элдин сынына жагуу керек, элге жагуу керек деген ойлор албетте ээлеп бизде аябай толкунданып турган учур. Бардык ушул кыргыз эли негизи эле поэзияга жакын эл болгондуктан кыргыз эли илгертен эле бул Манас эпосунан баштап ушундай чыгармачылыкка жакын эл. Ошондуктан бул бардык элди, бардык кыргыз журтун жан дүйнөсүн ушундай поэзия менен суугарып, жан дүйнөсүн байытуусуна чакырмакмын. Күйүп канча жолу өчөм. Күйүт менен канча күндү кечем. Сен эстесем, жыргабыл өзүнчө, сен эстесем, кээде жашайып берем. Сынып канча жолу куралам. Сагынуудан саргаямда кубарам. Таалайыма кайтып кайра келгенсип, түштөн көрсөм, көрүшкөндөй кубанам. Бүрдөп канча жолу өчөм. Бүрдөп канча жолу күлөм. Биз бир кезде бүтүн эле дүнүйөм, бир болгон үчүн көпкө өкүнсөм, бул дүйнөдө барың үчүн сүйүнөм. Бул ааламда барың үчүн сүйүнөм. Негизи мен бала кезден эле поэзия жөнүндө түшүнүгүм жок, бирок ыржасчым ал эми поэзияга толук кошулдум деп биринчи курстан берки кезекте айта алам. Анткени ошондо чын эле жүрөгүмдүн үнүн тыңшап, ошо жүрөгүмдөгү болгон оонду, ыргакты угуп анан ыр жаза баштадым. Бул менин поэзияга кирген учурум деп айтсам болот. Ал эми поэзия мен үчүн мисалы башка адамдар бугун башка нерседен чыгарышы мүмкүн. Бирөө эл айтып же болбосо бирөө ырым музыка угуп же бирөө менен урушуп чыгарса, мен ошол поэзия аркылуу болгон арманымды, ар кандай күлкүмдү же болбосо бактымды ушу поэзия аркылуу чыгарам. Бул менин жашоом деп айтсам болот. Бул экинчи чоң кече деп айтсам болот. Анткени 26 март күнү ушул эле 22 жашымда алгачкы китебим бет ачары өткөн. Жаштамчы аттуу китебим, поэтикалык китептин. Ошол китептин бет ачарында мен биринчи алгачкы туша кесүү поэзия кечем өткөн, анан экинчи бул поэзия кече. Бул университеттер аралык анан тандалып 5 эле университет алынды. Ошонун ичинде биринчи мен тандаганда өзүм ишенбей, кантип эле ушу мени тандап койсуң чоң улуттук университеттин ичинен деп өзүм ишенбей, анан ишендим чын экен деп. Поэзия деген аябай жан дүйнөгө азык ала турган сонун нерсе деп айтсам болот. Баарыңыздарды чакырам, поэзияны угуңуздар демекчимин. Өзгөрүү ойдо жок, келбеген. Ушундай болушум түзүгүм. Нерсеге көңүлдү теңдеген атамдын эси жок кызымын. Оюма келгенди жасаган тил укпас кызымын атамдын. Жашоодо кезигип туруучу чындыгын издебей катамдын. Ис салар жашоочу күн ушу, бакыттан салган турушу, ата эне бекелдин дүйнөнүн биз балдар түгөнбөс үмүтү. Чын карасак дүйнөнү эшикке окшошот, жансыз өтсө жаңы жалын от кошот. Салып коюп бир күнүмдү жылынып, олтурамын меш жанында от көсөп. Салып коюп бир күнүмдү жылынып, олтурамын меш жанында от көсөп. Меш жанында көрүп турабыз. Ырыма насал. Болгон ырым көңүлдүн борборунда. Болгон ырым талкуунун чордонунда. Ашыгып окушсун мүлдө журтум, ар бир салым сакталып ойлорунда. Ырларым окурмандан арылбагын, ырларым жаман сынга кабылбагын, саны көп акын жазган кыйла ырдан сап башына озуп чыгып багынбагын.
терс сүйүп баарыңды бири көрөмүн. Терс сыпат бирөө айтса бир көлөмүн. Жашабасмын түбөлүккө, бирок силер жашагыла чүрпөлөрүм. Жазабассам турмуштан жап катамды, жалпы элге дайыма мактатаңды. Ар заманга төп келип жашагын деп, ак дилимди сага бердим, ак бата. Кыял, жомок, оюн таттуу сүйгөн. Кабары жок, куу турмуштан билген. Жасамасыз кең аламда жашаган. Арулук бул наристени күлгөн. Айдын түндө бүтүн болуп жарымы. Иле менен терилген чөп тамыры. Эчем кылым кирсиз көктө жашаган. Арулук бул көндүн тийген жарыгы. Агып жашы тоодой болгон күйүтү. Ашыктыктын жалынына күйүүчү. Муштум эти аялама сыйбаган. Арулук бул улан кыздын сүйүүсү, жан дүйнөсү. Ойго мумга жакындын, алакыбал жайын тойган жакырдын. Айлуу түндө уйку көрбөй толгонуп. Арулук бул жазган ырым акындын. Куурап калган тамырларды жандырдың. Тирүүлүктүн моокумун көп кандырдың. Сен болбосоң боз чаңаптай дүйнөнү. Арулук сен тамчысысың жаңгырдың. Сүттөй ак сезимимди себепсиз жемелешет. Сүйүүнүн тегилмени мин калчак тегеретет. Булуттун көз жаштары бийиктен кулап түшүп, бүт ыйым жашыргандай жүзүмө себелешет. Мен дагы алан сайын жүзүмдү тосуп турдум. Оюмдагы адам сайын өткөндү окуп турдум. Ойлогон ой максатты кыстаган турмуш менен орунсуз наалай бербей жашоомду кылдым. Алгачкы махабатым калтырса мага мунду. Ак жаңгыр анын баарын кетирип таза кылды. Жан дүйнөм байыгансып өзгөчө сезим менен жаңгырда бара жаттым чачпаштап кадам. Эми Кудай буйрса, мына ушул кайсы факультет болбосун, кандай үчүн болбосун, ырлары мыкты. Кудай буйрса дагы келечекте көп үмүттөрдү жандырышат. Ушундай жаштардын жолун ачып, булак көрсөң көзүн ач деген кыргызда жакшы сөз бар. Ушундай жаш булактардын көзүн ачып аткан Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык форумда жана Роза Исаковна жаштарды колдоп сүрөп өзү жалпы коомдун жамааты менен келип отурат. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Бар болуңуздар. Ырышкыбыз кыргыз күлтүр поэзия жырлаштары. Терең жазып беребиз. Жана дагы жаштарга келечек бар болуңар. Аман болуңар. Силерге окшоп мен да жүдөйм кубарам. Мен да жыргайм, мен да түтөйм куралам. Ырымды укпай жазганымды көрбөсө, ыйлабасам эмнесине кубанам. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп бекер айта албаса керек. Бүгүнкү бир тамчы поэзиясын жыйынтыктап жатып, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакубаттуулук жашоо каалайбыз. Сиздер менен мен Бактылет Жакупбек кызы болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар.